Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектеби 1-В класс тарбиялык саат жолдо жүрүү эрежелери. Сабактын максаты жолдо жүрүү эрежелерин үйрөнөбүз. Ушул эрежелерди турмушта колдонобуз. Тактыкка жана тыкаандыкка тарбияланабыз. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Силерге жагымдуу маанайга алуу менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз жолдо жүрүү эрежелери. Жол деген эмне? Жол ылайыкташтырылган транспорт каражаттары жана адамдар пайдалануучу жер тилкеси. Биз ушул жолдор менен мектепке, дарыканага жана дүкөндөргө барабыз. Ал эми ушул жолдордун эрежелери бар. Анда эмесе эрежелер жөнүндө силер айтып бергилечи. Жол боюнда кадалган белгилер түрү бар. Булар абдан пайдалуу, баарын жаттап билип ал. Жолду жүрүү тартибин эстеп бекем сактаган. Жолду кесип өтөрдө эки жакты байкаган. Кесилишкен жолдордо жаап көрүп иш болуп, жол кырымын иреттеп кезекинен өткөрөт. Сары жарык күйгөндө токтоп өткөн абайла, жолдон дайыма өтүп жүр, жашыл жарык жанганда. Кызыл жарык күйгөндө токто деген белги бул, жашыл жарык күйгөнчө жолдон өтпөй токтоп тур. Жашыл жарык жанганда жол ачыгын билдирет, жолдо жүргөн адамдар баары жаткан билишет. Жолдун бетине ак сызыктар чийилген, жөө адамдар өтсүн деп ушул белги илин. Баратканда көчөдө теңтек тембе шоктонбо, жокто болуп бирөөгө жолго жакын ойнобо. Күнү муздонуп, жол аядан тайгалак, машинадан сактанып, жүргүн дайыма абайлап. Автобустан түшкөндө чуркап чыкпа алдына, катарында көрүнбөй келатасың машина. Азаматсыңар балдар, ушул эрежелерди күнүгө үйдөн мектепке, мектептен үйгө кетип жатканда пайдаланасыңар деп ойлойм. Анда эмесе саламатта калгыла.